Баарыңыздарға кутман күн достор. Бүгүн алгач жасагандан бийик болуп көтөрүлгөн шарлотка пирогун жасайбыз. Эң алгач жумурткабызды салып, үстүнө кантыбызды салып, жакшылап 5-10 мүнөт аралыгында кумшекерибиз толуктай эригиче аралаштырабыз. Бардык граммдарын описанияга жазып коемун, ошол жактан көрүп жасай бересиз. Андан кийин сметанабызды кошобуз. Менде үй шартындагы айран колдонгонмун. Кефир колдонсоңуз да болот. Дагы да бирден массага келгиче аралаштырып, андан соң суюк майыбызды куябыз. Дагы да жакшылап аралаштырып, четке алып коебуз. Содабызды даярдап алабыз. Орусча айтканда содовый раствор. 6% уксус. 10 граммдан 12 граммга чейин колдонсоңуз болот. Менде 12 грамм болду. Эми ушул эле массабыздын үстүнө кем эмес, ашык эмес 12 грамм сода салабыз. Эскертип кетүүчү нерсе сөзсүз түрдө канча уксус куйган болсоңуз, ошончо сода салышыңыз керек. Эгерде таразаңыз жок болсо, колдонууга кеңеш бербеймин, себеби дегенде уксус көп болуп, сода аз болуп калса, пирогуңузда ачуудан болуп калат. Ошол себептен разрыхлитель гана колдонууңузга кеңеш берем. Дагы да жакшылап аралаштырабыз. Бетине көбүкчөлөр чыгып, содабыз иштеп баштайт. Андан кийин унубузду ар дайымкыдай 2ге, 3кө, 4кө бөлүп аз-аздан салып алабыз. Бул эрежени сөзсүз түрдө сакташыңыз керек. Эгерде баарын бир салып койсоңуз, пирогуңузда орусча айтканда комочкалар пайда болуп калат дагы. Жакшы бийик көтөрүлбөй калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө эске алып коюңуз. Жана ошондой эле электен өткөрүлгөн болуш керек. Электен өткөрүлгөндө дагы пирогуңуз бийик болуп көтөрүлөт. Беш 10 мүнөт аралыгында аралаштырып алабыз. Өтө көп кармап туруунун кереги жок, себеби дегенде содабыз чөгүп кетиши мүмкүн. Консистенциясына көңүл бурабыз достор. Ушундай бийик кылып көтөргөн маалыбызда коюу болуп, ылдыйга түшүп, формасын кармап туруш керек. Көбүсү сурап калат, жакшы көтөрүлбөй калды. Негизинен консистенциясына сөзсүз көңүл бурушуңуздар керек. Алманы жука кылып туурап алып, формабыздын үстүнө тизип чыгабыз. Бир жагынан баштап гүл сымал кылып тизип алабыз. Достор, негизинен өтө оңой пирог. Эч кандай да кыйынчылыгы жок. Мен өзүм ар дайым ушул рецепт менен жасап келемин. Сиздерге дагы кеңеш беремин. Ошондой эле кандай пирог бышырсаңыздар дагы өзүңүздөрдүн духовкаңыздар менен достошуңуздар. Мен өзүмдүн духовкам боюнча айта кетсем, турецкий духовка. Ошондуктан 190 градуста эле бышырамын. Мынакей 90 градуста бышырып алдым.
жарым саат аралыгында сөзсүз түрдө бышкан бышпаганын чыгач таякча менен текшерип аласыздар. Мен кооздук иретинде үстүнө кант сээп койдум. Орусча айтканда сахарная пудра. Азыр жылуу малы, духовканын ичинде дагы муздатасыздар, сыртта дагы толуктай муздатып, кийин барып кесиңиздер. Ошондо пирогуңуздар өзүнүн формасын жакшы кармап турат. Мынакей достор, биргеликте кесип көрөлүк. Мен ойлогондон дагы бийик болуп көтөрүлдү. Ичи толуктай бышкан. Фольганын ордуна пергамент кагаз колдонсоңуздар болот. Мынакей достор, бийик болуп көтөрүлгөн. Ичи толуктай бышкан биздин пирогубуз даяр болду. Милдеттүү түрдө жасап көрүңүздөргө кеңеш беремин. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Мындан ары жалаң гана оригинал рецепттер, түшүнүктүү видеолор гана болот. Кийинки видеолорго чейин аман